Бардığınızlarga assalamu aleykum урматтуу көрөрман. Эгерде көрүп жаткан болсоңуз сизге абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз буга чейинки баяндамабызда Чыңгыз хандын сырдуу өлүмү боюнча баяндама жасаганбыз. Бүгүнкү баяндамабызда дал ушул Чыңгыз хандын өлүмү дагы сырдуу болгон сыяктуу, Чыңгыз хандын күмбөзү дагы, анын сөөгү кайсыл жерге коюлганы дагы сырдуу бойдон калууда. Дал ошол Чыңгыз хандын сырдуу күмбөзү, сырдуу коюлган жерлери боюнча бүгүнкү баяндамабызды улайбыз. Чыңгыз хандын мүрзөсү боюнча илимий версияларды жана акыркы археологиялык изилдөөлөрдү айтып берем. Легендалардын айырмаланып, бул маалыматтар спутник сүрөттөргө, тарыхый жазмаларга жана акыркы археологиялык ачылыштарга таянат. Анда биринчи версия Бурхан Халдун тоосундагы негизги илимий версиясы. Көпчүлүк тарыхчылар жана археологдор Чыңгыз хандын сөөгү Монголиянын Хентей тоолорундагы ыйык Бурхан Халдун тоосуна коюлган деген пикирде. Бул маалымат Юань Ши, монголдор башкарган Кытайдагы Юань династиясынын расмий хроникасында кездешет. Чыңгыз хан өзүнүн өмүрүндө бул тоону ыйык деп атаган жана өз уурусуна аны коргоону осуят кылган. Бирок Бурхан Халдун бүгүнкү күндө корголгон аймак, ал жерди казууга мыйзам түрүндө тыюу салынган. Бул маалыматты тактоо үчүн 2016 жылы спутник сүрөттөр аркылуу изилдөө жүргүзүлүп, Бурхан Халдун аймагында жер бетиндеги чоң архитектуралык түзүлүштөрдүн издери табылган. Бирок археологиялык казууларга Монголия өкмөтү жана жергиликтүү эл каршы чыгып, изилдөө ошол замат токтотулган. Экинчи версияга келсек, экинчи версияда Керулен дарыясынын түбүндөгү версия. Америкалык археологдор 2000 жылда спутник аркылуу Керулен дарыясынын аймагын изилдеп, өзгөртүлгөн дарыя агымынын издерин табышкан. Алардын теориясы боюнча хан алтын табытка салынып, дарыянын агымын буруп коюп, түбүнө көмүлгөн. Мүрзөнүн үстүнөн кайрадан суу агызуу табигый коргонуу болгон. Бирок азырынча бул боюнча дагы так далилдер болгон эмес. Ал эми Чыңгыз хандын сөөгү кайсыл жерде коюлганынын үчүнчү версиясы жашыруун жер алдындагы комплекс версиясы. Айрым кытайлык жана жапондук окумуштуулар спутник аркылуу сүрөттөрдүн жер алдындагы чоң түзүлүштөрдү байкашкан. Алардын пикири боюнча Чыңгыз хандын сөөгү алтын, күмүш жана курал-жарактары менен кошо жер алдындагы чоң мүрзөдө жатат. Бул версияны 2015 жылы Америкалык National Geographic колдонгон илимий экспедицияда караган. Алар 200дөн ашуун жер астындагы курулуштун издерин аныкташкан. Бирок жергиликтүү буддисттер бул жерди ыйык деп эсептеп, казууга каршы чыгышкан. Ал эми 4-үнчү версия болсо, бул ДНК изилдөөлөрү. Акыркы жылдары окумуштуулар Чыңгыз хандын сөөгүн издөдө генетикалык изилдөөлөрдү колдонуп жатышат. Монголия, Кытай жана Казакстандагы 12-13 кылымдарга тиешелүү көрүстөндөр казылып, табылган сөөгүктөрдүн ДНКлары изилденип жатат. 2021 жылы жарыяланган бир изилдөөдө Чыңгыз хандын уруусуна тиешелүү болушу мүмкүн болгон үй хромосомасы табылган, бирок аны ханга таандык деп так айтууга мүмкүн эмес. Мүрзөнүн жайгашкан ордун далилдөө үчүн Чыңгыз хандын тукумдарынын генетикалык маалыматтары да колдонулууда. Мына ошентип Чыңгыз хандын күмбөзү анын сырдуу өлүмүндө эле күмбөзү дагы коюлган жери дагы табылбай келет. Албетте, эмне үчүн мүрзө бүгүнкү күнгө чейин табылган жок деген суроо туулат. Бүгүнкү күнгө чейин табылбай келаткандыгынын бир нече себептери бар. Сырды сактоо осуяту. Чыңгыз хан өзүнүн көмүлгөн жерин эч ким билбесин деп катуу буйрук берген дейилет. Анан тарыхый жазмалардын аздыгы, монголдор өздөрү мүрзөнүн орду тууралуу эч кандай жазма калтырышкан эмес. Андан кийин аймактын ыйыктыгы, Хентей тоолору монголдор үчүн ыйык болгондуктан казуу иштерине, кандайдыр бир археологиялык иштерди жүргүзүүгө жергиликтүү эл каршы чыгат. Анан эң башкы мааниси, эң башкы себеби саясий тоскоолдуктар. Монголия өкмөтү бул теманы этият карайт. Анткени Чыңгыз хан алардын улуттук символу. Эми Чыңгыз хандын сөөгү кайда коюлганы жана ошондой эле күмбөз боюнча жыйынтык. Илимий коомчулукта 3 негизги версия үстөмдүк кылат. Биринчи, Бурхан Халдын тоосунун этегинде эң ишенимдүү версия. Экинчи, Керулен дарыясынын түбүндө. Эл арасында популярдуу, бирок далилсиз. Үчүнчүсү болсо жер алдындагы чоң мүрзө комплексинде.
Спутник сүрөттөр айрым белгилерди көрсөтүп турат. Муну ошентип Чыңгыз хандын сөөгү жана анын байлыгы кайда экенин азырынча табышмак бойдон калууда. Эгер мүрзө бир күнү табылса, бул дүйнөлүк тарыхтагы эң чоң археологиялык ачылыштардын бири болмок.